Көч башы кайда барса аягы ошол жака барат деп илгертен ташка тамга баскандай айтылган макал бар. Мындан улам бир чындыкты айтууга туура келет. Азыркы кезде өлкө башчы баш болуп, министрлер тош болуп, жалаң пиар менен алек болуп калышты. Томуктай ишти тоодой кылып, жоктон бар кылып, элди маалыматтык манипуляция менен сугаруу күч алды. Муна айталы, Ички иштер министрлиги 2 жыл мурунку эски видеону таратып, кылмыштуулук менен күрөшүп жатабыз деп элди алдап пиар кылып жатса, транспорт министри Тилек Текебаев болсо төө кыядан өткөн соң ОУ дегенин курусун болуп Фейсбукта жол курган куруучуларды тилдеп, анысын видеого тарттырып, куру пиар кылып жатат. Кудум мен урушам, сен камерага тартып тур деген сценарий көз алдыңа тартылат. Урушса, тилдесе деле камерага тарттырбай айтса болот беле? Жок, өзүнчө эле мен азыр тилдемиш болом, силер күнөөкөр катары шылкыйып тургула деген мыскыл тамаша. Анан да жумушчуларды эрте туруп иштебейсиңерби? Асфальттын баарын сыйрып салбай аз-аздан 5-10 километрден оңдобойт белеңер деген видеосуна кошуп, Facebook баракчасына аябай акылдуу кептерди жазыптыр. Министр өз сөзүндө талап болмойн иштен жүрүшү мүмкүн эмес. Балыкчы Барскоонун Каракалууна жолунун 71-чакырымынан 141-чакырымына чейинки курулуш иштери кечеңдеп, жай жүрүп жатканынан таңкы саат 7-де күтүүсүз барып текшерүүгө алдым. Аталган унаа жолдун 71-чакырымынан 141-чакырымына чейин Арекстрой компаниясы куруп жатат деп маалымат жазды. Эгер Текебаев чындап эл десе, ошол жол курган компания асфальттын баарын сыйрып, жолдун тоз тополоңун чыгарып жатканда токтоткула. Ченеп 5-10 километрден сыйрып, ал жерди бүткөн соң кийинкисин оңдогула деп, бүткөрүлө турган узундуктагы чакырым жолду 5-10 километр кылып бөлүп, график түзүп берип койсо болот беле? Болмок. Анан түштөн кийин калп эле элге иштеп жатабыз деген түр көрсөтүп, аңтарылып, чаң асманга сапырылып, каралбай жаткан жолго барып, жумушчуларды тилдемиш болуп, курулай пиар кылбай. Эл деле билип бүттү, силердин манипуляция кылган жосунсуз жоругуңарды. Калпыңарга кекиртектен тоюшту.